мен налыганы, арызданганы келген жокмун. Өзүмдүн сунушумду берейин дедим Ош шаарынын мисалында. Мисалы, Ош шаары күн өстүү аймак катары эсептелинет. Ошондо ар бир тейлөөчү мекеме ишканаларга, бюджеттик мекеме ишканаларга традициялуу эмес энергетика өндүргөн күн панелдерин коюуга болот. Аны ким коет десе, Кыргызстанда уникалдуу технологиялык жогорку окуу жай даярдаган, адистер даярдаган 2 окуу жайдын бирөөсү Ош технология университети Ошто. Алар өздөрүнүн корпусуна койду. Бирок неге мекеме ишканаларга койбой тургандыгын сурасам, энергетика министрлиги тарабынан лицензия берилбегендигин айтты. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, жеке көзөмүңүзгө алып, ушул нерсени практикалап Ош шаарынын, анан Жалал Абад, Баткенди мисалында баштасаңыз, жаштарга практика, жумуш орду жана энергетикада гаджетти, энергетиканы, интернетти, жанагы компьютердеги паспорт столдо узун кезектерди жоюуга сонун мүмкүнчүлүк болмок. Экинчи сунушубуз, рахмат. Экинчи сунушубуз азыр эле сиздин текст